Assalamu alaikum дагы бир жолу. Бардыңарды бүгүн Кудай буйрса жакшынакай күнүн ысыгын салкын кылайык деп көңүлдү кирдеп турган жерин ачыктайык деп келген мына футболду оюн уюштуруп аткан мына Бакай районунун азамат жигиттерине дагы бир жолу ыраазычылык билдирип кол чабып коелу. Баш болгон жерде Бакайдын азамат жигиттери биздин балдар кыйналбасын деп карачы мына тегереги ачык, үстү жабык, мынакей фонтаны менен жараганса бүгүн аба ырайынын температурасында кичине ылдыйраак кылып суранып Алла Тааладан. Рахмат. Анан дагы бир жолу жигиттер өткөндө Көксай айылын өткөргөндө жакшы оюн болгон. Ошондо 3-орунду Чоң Карабуран азамат жигиттери алды деп диплом алып кеткен болгон эзин таба экен Чоң Карабуранын капитаны. Бактияр жакшы биле баштады. Бүгүн биринчилик алганга аракет кылган. Жигиттер дагы бир жолу айтып кетейик. Бул эч качан көп болду деп коёюн бул сөздүн айтканы. Ар бир оюнда бардыгыңарга кааларым ден соолук. Анан бүгүнкү оюнда дагы өткөн оюндагыдай болуп ынтымак жеңсин, туурабы? Ынтымак жеңсин. Күчтүү команда, анан ынтымак жеңсин. Бири-бирибизди сыйлап, урматтап, жакшынакай ыйман менен ынтымак жеңсин. Эми мына Бакай районунан уюштуруучулардын атынан Фаркат Байкеңерге сөз берип коёк. Биздин урматтуу бүгүнкү турнирдин катышуучулары, айыл өкмөттөр, жаштар, улуулар, ушул баарыңар бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошо бүгүнкү ынтымак турнирге келгениңер үчүн Бакайыр айыл өкмөтүнүн атынан, өзүбүздүн уюштуруучулардын атынан сиздерге рахмат айтам. Чындап эле Дүйшөкем аз айтып кетти. Ошол оюнду өзүнүн баягы мааниси, ынтымак турнири, ынтымакта урушуу, талашы жок, жакшынакай өткөрүп алсак, ошого салым кошуп бериңиздер. Анан күчтүүсү жеңсин. Буюрса бүгүн бир чер жазып, жакшынакай оюн көрсөтүп бериңиздер. Рахмат. Рахмат, Фаркат, силерге чоң рахмат. Анан жигиттер, оюн мурдагыдай эле. Азыр жаштардан 13 команда болду, улуулардан 8 команда болду. 3 групп болду жаштар. Оюнун шарты мындай. Биринчи поле, экинчи поле, үчүнчү поле. А группа биринчи полеге ойнойт, биринчи ойну. Б группа экинчи полеге ойнойт, үчүнчү группанын биринчи ойыны үчүнчү поледе болот. Андан кийинки кайра тескерисинче үчүнчү поледагы биринчи полеге ойнойт, биринчи поледагы экинчиге, экинчидеги үчүнчүгө. Түшүндүкпү? Артынан кете берет. Биринчи поле А группа бул жерде мен айтканда бул катарын билип алгыла. Мына биринчи поле. Бул турган жерибиз биринчи, экинчи, үчүнчү. 3 поле ойнойбуз. Баягы туура болуш үчүн үстү ачык полега айланып ойнойбуз бардыгыбыз. Ар бир команда, бардык группа ойноп чыгат. Түшүндүкпү? Судьялар А группага Б группадан, Б группага В группадан болот. Анан жакшынакай оюн көргөзмө жигиттер. Бул жерде мен ойлойм, жалаң жигиттер ойноп атат го деп. Эркек балдар жигиттер ойноп атат. Оюндун этегинде кызыл болот. Анан кийин бири-бирине бул жака утулуп коёйук, бул жак бизге жакыныраак деген болбосун. Кара-бура районунун балдары бардыгыбыз бири-бирибизге жакынбыз, бардыгыбыз бири-бирибиз ынтымактап жакшынакай оюн көргөзөйүк. Сүйлөшүппү? Анда биринчи поледа 3 булак менен Бакайыр ойнойт. Бул поледа, биринчи поледа. Биринчи оюн 3 булак Бакайыр. Экинчи поледа Көксай менен Шекер, экинчи поледа. Үчүнчү поледа Бакаян менен Бешеке, тиги поледа. Баштай бергиле жигиттер, кире бергиле.